Рубрика «Кыргызымдын кыйын кыздары». Я сегодня в гостях пришла к Алине. Алина Москванын так ортосунда 180 квадраттык салон ачыптыр. 8 жылдан бери ушул салонду иштетип келе жатыр. Азыр мен сиздерге салонду көрсөтө кетейин, тааныштыра кетем. Бул жерде жакшынакай кабинет, массажный кабинет бар экен. Массаж головы, специально вот такая аппаратурасы бар экен. Бул жерге массаж всего тела. Бул жакты карасаңыздар, педикюр. Сонун кандай сонун креслолору каралачы, раковина, так все чисто, красиво, смарт педикюр, любой педикюр жасашат экен. А самое главное, салонга келгенде на что нужно обращать внимание, это на стерилизацию. Бакта стерилизовать эткенде бир эмес 3-4 аппараты бар экен, бардыгы, смотрите. Очень круто. Стерилизацияга эң эле көңүл бурабыз, стерилизацияга. Чоң залына бассак, чоң залында зона отдыха очень круто. Саңар келип, эмени бүткүчү, отуруп алып, мынтип, тырмакка өңдөрдү тандап отурат экен клиенттери. Наращивание ресничек, очень классный реклайнер. Насколько я знаю, такие реклайнеры стоят 30 тысяч. Ламинирование ресничек, ламинирование бровей делают девочки. Бул жерде сонун тырмак жасай турган зоналары бар экен. Анан именно тырмак жасаганга зоналары көп, потому что еще они обучают девочки. Алина Бьюти Бар деп название сөзүнө Алина Бьюти Бар экен. Бирок мен бул жерден эмнеге таң каларым, 7 мастерди, 7 кызды рабочий место менен камсыздандырат экен. Биздин эле кыргыз кыздар иштешет экен Алинанын кол алдында. Акыркы последний жыл Алина өзүнүн досу менен, партнеру менен десем болот, Нурпери экөө групповое обучение ачабыз деп ошонун программасын түзүшүптүр. Мен бүгүн ошо программасын көрөйүн деп келдим. Мага аябай кызыктуу болду. Азыр ошо Алина менен Нурперинин эмне деген программага да, то есть биздин кыргыз кыздардын өзүнүн билими менен бөлүшкөнгө дайын экен биздин кыздар.